2019 жылдын 27 декабрында бизге пневмониянын таң калыштуу формасы менен бейтаптар түшө баштады. 23 января 2020 жылдын 23 январында Кытай бүтүндөй шаарды изоляция кылуу боюнча чечим кабыл алды. 470. Италияда бир күндө 475 адам каза болду. Мындай көрсөткүч менен Италия Кытайдан да алдыга чыгып кетти. Ооруканаларда орун калбай калды. АКШда тажы вирусунан ар бир 8 минутада бирден адам каза болуп жатты. Ооруканалар эле эмес, өлүкканаларда толуп калды. Все дома не сиделось. Теперь переполнены морги. Согласно подсчетам Индияда 1-4 минутада бирден адам каза болуп жатты. Өлгөндөрдүн саны бир күндө 3500 кишиге жетип, Индия жаңы рекорд койду. Рекорд почти 3500 смертей в день. Россияда ооруканаларда орундар жана аппараттар калбай калып, өкмөт жаңы орундар менен ооруканаларды тез арада салууну колго алды. Официально умерли только 39 человек. Тажикстан ковидтен 39 гана адам өлдү деп расмий билдирди, бирок эч кандай карантин киргизген жок. В Таджикистане не собираются. Казакстанда Алматы менен Нур-Султанда карантин киргизилип, темир жол вокзалдары менен даарканаларга узун кезектер жаралды. 17 марта стало известно о первых 3 случаях заражения коронавирусом. Они были зарегистрированы. Кыргызстанда COVID-19 илдети биринчи жолу Сузак районунда 17 мартта Аравиядан кичи ажылыктан келген 3 кишиден аныкталды. Объявлено, что в Кыргызстане есть COVID-19. И первые случаи, вы знаете, что... Кыргызстанда биринчи жолу Сузак районунда 17 мартта COVID-19 катталды. Алар Аравиядан кичи ажылыктан келгендер. В Сузакском районе. Ну, это вообще ужас какой-то. И завтра врача постоянно там. Нету врачей. Darıgerlerden, yana başka hadislerden verilgen sonuçtan aktarıldı. С 8 часов 25 марта до 8 часов 15 апреля 2020 жылдын 25 марттан 15 апрелге чейин жарандардын коопсуздугу үчүн коомдук тартипти сактап, Кыргызстандын аймагында COVID-19 илдетинин жайылуусуна бөгөт коюу максатында өзгөчө абал киргизилди. Коронавирусной инфекции на территории Кыргызской республики вводится режим чрезвычайного положения. Жетисинен баштаганбыз, 27-синен бери ушу 30 октябрга чейин деп договор түзүлдү, ошо менен медиктер ташып атабыз. Мынау медперсоналдарда ташыганга маршрут керек экен. Эгерде биз ташыбай койсок ким ташыйт анан? Ушундай элдер бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге жардам берели деп.
так страшно. Не знаю почему. Өзүм үчүн, өзүмдүн өмүрүм үчүн корккон деле жокмун. Бирок менин бейтаптарым менен кызматкерлеримдин өмүрү үчүн аябай корктум. Алардын балдары келип, менин апам кайда десе, эмне деп жооп берем? Мне было страшно, мне подумалось, если сын придет, скажет, где моя мама, что с ней, что я скажу? Я подумала так. Биз дагы эл үчүн кызмат кылалы деп эме кылганбыз. Биз мынтип жугуп калат деп совсем ойлогон жокпуз. Бессимптомный пациенттер мындай көбүнчөсү алар симптомдору жок да, өзүлөрү түшүнгөн жок да, мындай именно ковид менен зараженный экенин билбейт дагы, анан силер жөн эле алып келдиңер деп мындай башында аябай агрессивный болушту да, анткени жанагындай 46 миң же болбосо 40 миң акча алыш үчүн эле ушинтип атасыңар деп биз менен аябай мындай урушканга чейин баргандар болду да. Сыржай болуп өткөн, банан болуп өткөн, пиво, арак болуп өткөн, коньяк болуп өткөн, бирдеме, бренди болуп өткөн, алып салды. Данная инфекция, она тоже, в общем-то, затронула все наши области. COVID-19 илдети бардык облустарга тарады. Нарын облусунда ооругандардын саны өсүп 136-га жетти. Бүгүнкү күнгө карата Жалал Абад облусунда 147, Ош облусунда 180, Ош шаарында 113, Баткен облусунда 24 бейтап катталды. Ошская область 180 случаев было зарегистрировано, в городе Ош 113, в Баткенской области 24. Qancha ishlayapsiz? Mana ko'r o'sha 5ta. Mustaqbalda ishlay oladi-ku. İşteymi? Biz kütölü. Yok, öyle değil. Nima cho'ng'iz? Cho'ng'iz bu yoqqa qarab tashyapti. Maskanızı giyin, sigin. Siz maskanızı giyin alınız. Maskalarınız var mı? Var. Antiseptiğiniz var mı canım? Var mı? Nizam çekinde değil mi? Ya bu. Onlar da var. Abrovatıyorlar tasarım. Maskanı çişme giyin.
Бул пандемия тилекке каршы биздин Кыргызстаныбызга дагы жетип келди. Өлкөбүздө жумушсуздуктун, баягы жетишпестиктин масштабы аябай күч алды. Бул жакта достор өзүбүз инициатива көтөрүп, биз мамлекетке эмне жардам бере алабыз деп анан кийин колубуздан келгени өз чөнтөктөрүбүздөн акча чыгарып, элибиздин аярлык катмарына бир аз болсо дагы азык түлүк жактан жардам берели деп ушундай инициатива көтөрүп жардам бере атабыз колубуздан келишинче. Өкмөт кырдаалга байланыштуу карантиндин шарттарын бир кыйла жеңилдетип койду. Ошондон улам ооруканалардын саны өсө баштады. Мындай шартта биз оорунун жугушунун экинчи агымын кабыл алышыбыз мүмкүн. Ал медиктер үчүн да, эл үчүн да кыйын болот. Анткени биринчи этапта ооругандар сырттан келсе, азыр Кыргызстандын ичинде бири-бирине жуга баштады. Бул фаза бир кыйла татаал. Азыр кээ бир тармактар иштеп, көчөдө эл көбөйүп кетти. Андыктан оору дагы көбөйүшү мүмкүн. Ошондуктан баарыңыздардан үйдөн чыкпай санитардык эрежелерди сактоону суранабыз. Бир аз күнгө чыдап коюңуздар. Сложно, и на данный момент призываю всех оставаться дома и соблюдать еще строже вот эти считанные дни, когда мы уже почти справились, да, и попрошу вас помочь нам, потому что вот эти считанные дни все может обернуться наоборот и начаться обратно заражение в массовом порядке. Bir врач келип мына кабыл кылган жок, кириң азыр мына врачка көрүнөсүз деген инсан жок. Азыр 1 сааттан бери айланып жүрөбүз. Мына ака көрдүңүз ака, мына экинчи келишим. Совсем молодые пацаны. Карагылачы, жап-жаш балдар бүгүнкү күндө мамлекеттин ишин мойнуларына алып, тынымсыз иштеп жатышат. Дагы бирөө кулады. Көрдүм, тияктан бирөө баса албай калды. Бул жакта искусственное дыхание кылып атат. Понимаете, я бы его спасла. Аларды мурдараак аппаратка жаткырганда мындай абалга жетмек эмес. Сообщили ему, что Менин байкеме врачтар анализиңиз таза экен дешиптир. Ошонун айынан 4 күн ооруканага кире алган жок. Аягында байкем каза болуп калды. Биз деле машинада турабыз. Бизге эч ким келип караган жок. до сих пор мы в машине находимся. Никто не приезжает, никто не смотрит. Кыргызстанда COVID-19 оорусунан каза тапкандардын саны 16-июлга карата 167-ге жетти. Ал эми пневмониядан 612 киши каза болду. Ооруканада каза болгондордун сөөгүн жууп, полиэтилен пленкасына ороп, анан туугандарына берип жатышты. Өлгөндөрдүн жаназасын өлүкканада эле окуп, сөөктү түз эле көрүстөнгө алып кеткен учурлар да болду. Өлүккананын оозунда кезек күткөндөр көбөйүп кетти. Алар өлүккананын кызматкерлери сөөктү дезинфекциялап беришин күтүп жатышты. Жаңы эрежеге ылайык ковидтен каза болгондорду түз эле көрүстөнгө алып барып коюу каралган. Күн сайын ондогон бейтаптар каза болуп жатты. Эң көп өлгөндөр Бишкекте катталды.
Жеке бул деген азыр полный хаос. Азыр элдер жөн эле өлүп атат, мен мына бетиңерге айтайын. Жөн эле жашаачылар да өлүп атат уже. Мына менин күйөөм мына 50 жашта. Жакшы квалифицированный ушундай помощь болгондо бутунан туруп кетмек. 2 күн мурун реанимация ачылды деп. Реанимация ачылган жок, түндө ачылды. Реанимациянын ичине кирсеңер эчтеке жок. 2-3 врач, түндө 5 киши өлдү ушул жерде. В первую очередь министр здравоохранения Космосбек бардыгы күнөөлүү адамдардын өлүмүнө бир бейтапты алып келдик. Анын сатурациясы 91 экен. Биз сатурациясы 60-тан ылдыларды гана алабыз деп албай коюшту. Орун жок дешүүдө, кайда бараарын билбей жатышат. Коллегалар жетишпей жатат деп атты. Кайра WhatsApp'тан объявлениялар барып атты, жардам керек деп. Анан биз кантип келбей коебуз, келебиз да анан. Бизге биринчи орунда акча деле кереги жок. Биз акчасына деле кызыкпадык. Бүгүн күнгө чейин билбейбиз, бизге төлөйт, канчадан төлөйт. Кызыкканыбыз жок. Биз болгону элге жардам кылсак, ошо элдерибиз ушул жерден эсен аман күлүп жайнап чыгып кетселер, бизге рахматын айтып. Биз ошо кыйналган күндөрүбүз бар, унутабыз. Все ребята добровольно пришли. Балдардын баары өз ыктыяры менен келишкен. Биз медик болсок да элге кандайдыр бир жардамыбыз тийсе дейбиз. Ошондуктан команда болуп, чогулуп иштеп жатабыз. Коргоочу каражаттарды өзүбүз сатып алдык. Бишкекте 6 обсервацияга күн сайын барып, жардам көрсөтүүдөбүз. 6-7 стационаров обсервации, которые мы помогаем, ежедневно ездим. Здравствуйте, я в данный момент нахожусь в республиканской инфекционной больнице. Мен жугуштуу оорулар ооруканасында иштеп жатам. Азаматсың. Быйыл жугуштуу оорулар, гигиеналык предметтер адистиктерине окугандар өздөрүн аябай жакшы көрсөтүштү. Дарылоо факультетиндегилер да барышты. Көптөгөн адамдар бизге ыраазычылык айтып жатышат. Бул медакадемия үчүн абдан жагымдуу көрүнүш. Мен силер менен сыймыктанам. Медакадемиянын короосунда ковид пандемиясы учурунда иштеп жатып каза болгон медиктердин элесине арналып эстелик ачылды. Анда врач менен мээрмандын айкели тургузулган. Ылдый жагында башкаларга жарык берип, өзүм күйөм деп жазылган. Кыргызстанда пандемия учурунда 6866 медикке COVID-19 илдети жугуп, алардын 100дөн ашууну каза болду. Медиктер азырда COVID-19 илдети менен күрөшүп жатышат. Кайдыгерлик кылып, өзүңөргө өзүңөр душмандык кылып, ден соолугуңарга жата бербестен, ушу кайрылып тургула. Анан эң негизгиси мен сиздерден суранарым, барыңыздар вакцина алыңыздар, вакцина.